Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Душанбеге келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 14 сентябрда Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен Душанбе шаарына Борбор Азия мамлекет башчыларынын биринчи консультативдик жолугушуусуна катышуу үчүн келди. Мамлекет башчынын учагы Душанбе шаарынын эл аралык аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаровду Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзада тосуп алды. Сапардын алкагында Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамындагылар Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Кысмалиев, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Казымбакиев, Кыргыз Республикасынын Тажикстан Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Эрлан Абдылдаев, Кыргыз Республикасынын энергетика министри Таалайбек Ибраев. Президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 14 сентябрда Душанбе шаарында Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Өлкө лидерлери Кыргыз-Тажик эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, темалардын кеңири спектрин, анын ичинде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин талкуулашты. Мамлекет башчылары ошондой эле регионалдык жана эл аралык күн тартиби жана Борбор Азия мамлекет башчыларынын алдыдагы 5-чи консультативдик жолугушуусу боюнча пикир алмашты. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон эки мамлекеттин жана элдердин ортосундагы ынак коңшулукту бекемдөө максатында үзгүлтүксүз саясий диалогду улантуунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, эки тараптуу мамилелердин бардык спектри боюнча ачык жана мазмундуу баарлашууга даяр экендиктерин билдиришти. Москвадагы бүрөй учурган кылмыш, башы кесилген адам кыргыз жараны экени айтылууда. Москвада кесилген, абалда табылган жаран кыргызстандык. Бул тууралуу Орусиянын Рядовка басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, биринчи курман болгон жаран Бурятиядан келген пенсияга чейинки курактагы адам болгон. Кылмышкер аны Фестивальная көчөсүндөгү батирден өлтүрүп, башын кесип салган. Кылмышкер муну менен токтоп калбастан Сейил бакка барып, ал жерден кезектеги курмандыгын тапкан. Ал Кыргызстандан келген жаран болгон. Кылмышкер анын дагы башын кескен. Бул кылмышка шектүү катары коңшу Өзбекстандын жараны кармалды. Азыр тергөөдө психиатриялык экспертизадан өткөрүү үчүн документтер топтолуп, видео байкоочу камераларды жазууларда изилденип жатат. Буга чейин Москвада эки адам башы кесилген абалда табылгандыгы кабарланган. Бул боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымат бере элек. Булак Супер Кежи. Кыргыз-Тажик чек арасында Баткен жана Сооди облус башчыларынын кезектеги жолугушуусу болду. Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Тажикстандын Сооди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджобой Ахмодзода менен жолугушту. Бул тууралуу бүгүн 13 сентябрда Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалым болгондой, жолугушуу бүгүн 13 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында болду. Анда облус башчылары Баткен жана Сооди облусунун чектеш аймактарында коомдук коопсуздукту сактоо, тынчтыкты камсыз кылуу максатында мындай жолугушуулар улантыларын белгилешти. Облус жетекчилери эл арасында пайда болгон ар кандай түшүнбөстүктөрдүн алдын алуу, чыр-чатактарга жол бербөө боюнча чектеш жайгашкан район акимдерине жана облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине биргелешип иштөө менен коомдук коопсуздукту камсыздоону тапшырышты деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, учурда Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал туруктуу күч түзүмдөрү күнүмдүк тартипте иштеп жатат. Булак Супер Кежи. Путиндин бардык чечимин колдойбуз.
Ким Чен Ын менен Путин эмне жөнүндө сүйлөшүштү. Бүгүн 13 сентябрда чыгыш космодромунда Орусиянын президенти Владимир Путин менен кедирдин лидери Ким Чен Ындын ортосунда сүйлөшүүлөр болду. Кремлдин сайтындагы маалыматка караганда делегациянын катышуусундагы сүйлөшүү 1 сааттан ашык убакытка созулган. Түндүк Кореянын жетекчиси өз сөзүндө империализмге каршы күрөштө Орусияга колдоо көрсөтө турганын жана Түндүк Корея дайыма Путиндин башкаруусу менен анын чечимин кубаттай турганын билдирди. Ким Чен Ын СССР көз карандысыз кедирдин калыптанышында жана курулушунда чоң роль ойногондугун жана эки өлкөнүн достугу терең экенин баса белгиледи. Азыр биздин өлкө үчүн биринчи орунда Орусия менен болгон мамилебиз турат. Биздин саясат, экономика жана маданиятка байланыштуу көп суроолорубуз бар, деди Түндүк Кореянын лидери. Ошондой эле Ким Чен Ын бул жолу ушу эки өлкөнүн мамилесин жогорку деңгээлге жеткире турганына ишенерин жана чакыруусу үчүн Путинге ыраазычылыгын билдирди. Өз кезегинде Путин кедир лидерин Орусияга иш сапар менен келгенине кубанганын айтты. Ал СССР Түндүк Кореяны биринчи болуп тааныгандыгын белгилеп, республиканын Корея согушундагы жеңишин маанилүү күн деп атады. Орусиянын президенти алар экономикалык өз ара аракеттенүү жана гуманитардык мүнөздөгү маселелерди талкуулай турганын кошумчалады. Делегациялардын катышуусунда өткөн сүйлөшүүлөрдүн соңунда лидерлер бетме-бет, тет-а-тет сүйлөшүү өткөрүштү. Сүйлөшүүлөр башталганга чейин эки өлкөнүн лидерлери Ангара ташуучу ракетасын чогултуу учуруна күбө болуп, жана Союз-2 ташуучу ракетасынын мүнөздөмөлөрү менен таанышышкан. Эске салсак, кечээ 12 сентябрда Ким Чен Ындын брондолгон поезди менен Орусиянын аймагына киргени боюнча чет элдик басылмалар жазып чыккан. Бүгүн ал Путин менен Амур облусундагы чыгыш космодромунда жолугушуп, эки өлкө лидерлери космодромдогу бир катар объектилер менен тааныша турганы айтылган. Кремлдин маалыматына караганда сүйлөшүү 1 күн гана болот жана ал ар кандай форматта болуп 5 саатка созулган. Буга чейин талдоочулар Ким Чен Ын менен Путин Түндүк Кореядан артиллериялык снаряддарды жана танкка каршы ракеталарды жеткирүү маселесин талкуулай турганы, Москва Пхеньянга дан, мунай, аскердик технология жана чет элдик валютаны сунуштоо менен жооп бериши мүмкүн экенин айтышкан. Ал эми АКШнын басылмалары бул сүйлөшүүлөр Украинадагы согуш үчүн курал-жарак жеткирүүгө тиешелүү болорун жазып чыгышкан. Булак Суберкежи.